Салам достор, азыр мен сіздерге Redmi Poco X3 телефонун паролун кантип ачат, ошону көрсөтүп бермекчимин. Алдын ала эскерте кетейин. Паролду ачканда ичиндеги бүт нерселер өчүп кетет. Redmi Poco X3 паролун ачуunu көрсөтүп берем азыр сиздерге. Анда эмесе баштадык. Телефонду өчүрөбүз. Өчүргөндөн кийин жандыруучу кнопка жана үндү жогорулатуучу кнопканы экөөнүн бирдей басабыз. Телефон жанып, вибрация бергенден кийин жандыруучу кнопканы коюп жиберебиз. Мында болгон recovery деп режимге кирет. Recovery режимден сброс кылабыз. Сброс кылганда ичиндеги бүт данныйыңыз өчүп кетет. Өчүрбөй ача турган жолу азыр жок. Web data. Web all data. Confirm. Телефон сброс болду. Reboot system now. Азыр жанат. 5 мүнөттөн ашып кетсе 10 мүнөт аралыкка чейин жанат. Жанганда видеону улантабыз. Telefon жанды. Русский. Киргизия. Пропустить. Еще. Пропустить. Мынантип настройте телефон, выход не выполнен деп чыгып калат. Бул деген азыр биз Wi-Fi улап, же болбосо интернет бар сим карта салып дале кылабыз. Ошол Play Market'тин аккаунтун сурап атат азыр бизден. Эгер Play Market'тин аккаунтун билсеңиз, ошону жазып дале кылып өтүп кетсеңиздер болот. Эгер билбесеңиз, аны азыр апход кылып, кантип апход кылып атышты мен сиздерге көрсөтүп берем. Азыр мен сиздерге Wi-Fi улап көрсөтөйүн. Wi-Fi улайсыздар же интернет бар сим карта салсаңыздар. Дале калсаңыз мындай болуп туруп, телефондо Play Market'те иштетип жүргөн аккаунтту же болбосо телефондун паролун тер деп сурайт. Не копировать. На. Телефондун паролун тер. Иштеп жүргөн маалдагы паролун тер, же болбосо мына аккаунтту тер деп чыгып калат. Эгерде ушул аккаунтту билбесеңиз, ошону кантип апход кылып ачат, ошону азыр көрсөтүп берем. Ал үчүн кайра артка кайтабыз. Wi-Fi'га уланып турган болсо, же болбосо сим картадан интернет жанып турган болсо, сим картаны чыгарып турабыз. Wi-Fi уланып турган болсо, Wi-Fi'ди өчүрөбүз. Телефондо интернет жок болуш керек. Пропустить кылабыз. Кайра эскертем. Телефондо интернет өчүк болуш керек. Мына сим картадагы жок, Wi-Fi дагы өчүк.
paroldu ушул жерден пароль коебуз телефонго. Только блокировка экраны дегенге киребиз дагы. Пароль коебуз. Любой бир парольду ойлоп койсоңуздар боло берет. Мисалы мындай койсоңуз, каалаган любой парольду коесуздар. Далее. Кайра мынтип чыгып алды. Эми Wi-Fi-га улайбыз кайра. Wi-Fi жоктур, ошо сим картасы бар интернет салып алсаңыздар болот. Эми Wi-Fi-га улап дале калганда азыр бизден телефондун иштетип аткандагы мурунку иштетип аткан паролун тер же аккаунтты тер деген жерден азыр биз интернетте жүрүп туруп дале кылып атканда пароль койдук го. Ошол парольду терсек телефон ачылып кетет. Мана достор, бул телефон уже ачылды. Буга эч кандай компьютердин кереги жок. Ашыкча мындай проблеманын да кереги жок. Ушинтип эле оңой эле ачылат. Пропустить деп басабыз. Пропустить. Всё. Эгер ушул способ иштебей калган болсо, каналда описанияда дагы менин ушинтип ача турган 2-3 жолу бар. Описанияда биринчи метод, экинчи метод деп видео роликтерин коюп коем, кирип көрсөңүздөр болот. Болду, телефон ачылды. Ошо достор, эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, сөзсүз түрдө каналыбызга катталыңыз жана лайк басыңыз, жана ошондой эле биздин каналды досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналда телефон тууралуу өтө пайдалуу маалыматтар күн сайын кирип турат. Саламатта болуңуздар.